Бул кооз шырдактар Гүлпана Исмаилованын эмгектери. Ал жарманкеге катышуу үчүн атайын Акталанын эң алыскы айылы Коштөбөдөн келген. Элеттеги уз чебер 20 жылдан бери шырдактын түрүн жасап, айылдагы кыздарга сеп даярдап буйрутма менен иштейт. Айтымында ал бул өнөрдү чоң апасынан үйрөнгөн. Эми аны кийинки муунга үйрөтүп, улуттук баалуулукту сактап калсак деген ойдо. Кыздарга ошо бирден ала кийиз, экиден же үчтөн шырдак беришчү да. Азыр ошо бергендер азайып калды да. Ошон үчүн кайра жандандырып, кызга сепке шырдак жазууну үйрөтүп атабыз. Элдер деле ошо кыргыз оокаттарга кайра басымдуулук кылып келатат, бир кезекте чындыгында жоголуп кеткен. Анан азыр көпчүлүгү эле ошо жазап, туристтерге сатып, пайда таап, өздөрүнүн турмушуна пайдаланып атышат. Ал эми өзгөчө шөкөт менен жасалган ат жабдыктары Каныбек Жапаровдун колунан жаралган. Айтымында кыргыз эри бышык келет жана жылкыга ыңгайлуу. Аны менен көкпөрүгө, ат чабышка жана эреңишке чыкса болот. Бул эр току мен бул анжанский эр. Эр бул ичинен 3 жолу капталды. Ичинен тарамыш бар. Жылкынын тарамышы менен капталат. Андан сырткары уйдун териси менен. Уйдун териси жана бек кармайт. Мык аз кетет. Бул алыска, бул тынч барат адам үстүндө. Атты баспайт. Оор жүк 200 килге чейин жөнүнө көтөрөт. Бул жарманке эл көзүнө көрүнбөгөн уус чеберлердин башын бириктирди. Мындагы ар бир шырдак, өрүмдөр, төшөк, туш кийиз, сайма, ала кийиз жана башка улуттук кийим-кеченин бардыгы синтетикалык каражаты жок табигый нукура кездеме буюмдардан жасалган. Иш-чаранын максаты кыргыздын нукура улуттук баалуулуктарын жайылтуу. Карапайым элдин оокаттарын сыртка чыгарууга, экспортко чыгарууга ошолорду кызыктырып, өзүңөр багаласыңар. Эч кандай мамлекетти карабайсыңар, эч кандай проекттин кереги жок, чет өлкөлүктөрдүн кереги жок. Өзүңөр бага турганга түрткү болушкан ушундай иш-чара болуп атат да. Эгерде биз туура түшүнүп, ушул жөнөкөй элге көңүл бурсак, ар бир айыл өзүнчө эле фабрика экен. Жарманкеге катышкан чет элдик туристтер да кыргыздын улуттук буюмдарына кызыктар экенин айтышты. Бул жерде бизге баарынан шырдак абдан жакты, аябай кооз экен. Анын кантип жазалышын көрдүк, кызыктуу экен. Бизге кыргыздын улуттук буюмдары чынында эле жакты. Кыргыздын каада салты бизге абдан кызык болду. Мага дагы шырдактар аябай жакты. Нарынга биринчи жолу келдик. Бул жактагы көлдөр, тоолор абдан кооз экен. Азыр Нарында туризм тармагы жакшы жандана элек болгондуктан Теңиртоолук уус чебер усталар бул жарманкени өздөрү жасаган буюмдарын жарнамалоо иретинде уюштурушту. Эми жай келип туристтер келип баштаса, масштабтуу жарманке өткөрүүнү мерчемдеп жатышат. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.